Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы, студияда Жанара Алмазбекова. Бул чыгарылышта. Кыргызстанда Манас соода логистикалык шаары 6 жылдын ичинде салынып бүтөт. Балыкчы Кочкор темир жолун салуу иштери уланууда. Жети чакырым аралыгында тоолуу жерлерди жардырып өтүп жатабыз. Каракол шаарындагы Экодан ун комбинаты эми мамлекеттик материалдык резервдер фондунун карамагына өттү. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасынын президенти Юн Сок Йолдун чакыруусу менен бүгүн 2 декабрда Сеул шаарына расмий сапары менен жөнөп кетти. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кореянын президенти Юн Сок Йол жана Улуттук ассамблеясынын спикери У Вон Шик менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү пландаштырылган. Тараптар Кыргыз-Корей эки тараптуу кызматташуунун бүтүндөй комплексин жана аларды өнүктүрүү келечегин талкуулашат. Ошондой эле регионалдык жана эл аралык мүнөздөгү маселелер боюнча пикир алмашат. Сапардын жүрүшүндө ассамблеянын президенти жана глобалдык өсүү институтунун төрагасы, Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуусу болот. Мындан тышкары мамлекет башчысы кореялык бизнес өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрөт. Манас соода логистикалык шаары 6 жылдын ичинде салынып бүтөт. Келишимге ылайык шаар 700 гектар аянтка жайгашат. Учурда анын 450 гектары бөлүнүп, калганы трансформациялануу стадиясында. Азыркы тапта 100 гектар жер тегизделип даярдалды. Март айынан баштап пайдубалы куюла баштайт. Долбоор 6 этапка бөлүнүп, жылына бирден этапты бүткөрүү пландалууда. Долбоор турак жайларды камтыган соода логистикалык шаар болуп эсептелет. Эске салсак, Манас соода логистикалык шаарынын курулушуна 17 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров капсула салган. Аны курууга жалпы 4,2 миллиард доллар сарпталары айтылган. Өлкөдөгү мектептерде телефон колдонууга тыюу салуу пландалууда. Бул боюнча Билим берүү министрлиги мектептерде телефонду пайдалануунун эрежелерин сунуштап, коомдук талкууга койду. Министрлик бул аракеттер окуучулардын ден соолугун, социалдык жана психологиялык бакубаттуулугун коргоо, мобилдик телефондор менен байланышкан көйгөйлөрдү алдын алуу, коопсуз билим берүү үчүн жасалып жатканын билдирди. Сунушталган эрежелерге ылайык мектепке кирип бара жатканда ар бир окуучу, кызматкер, мектепке келген башка адам аны үнсүз режимге коюшу керек. Класста жана аудиторияда телефон колдонууга болбойт. Окуучулар аны өчүрүп, атайын телефон сала турган бокстарга салышат. Тартип бузган учурларда мугалим окуучунун смартфонун алып, акт түзүүгө укуктуу. Телефонду мектеп жетекчилиги окуучунун ата-энесине берет. Тартип бузулган учурда мугалим окуучунун смартфонун алып, акт түзүүгө укуктуу экендигин эскертишет. Өлкөдө жол салуу жаатында эбегейсиз өсүш болуп, курулуш жумуштары бүгүнкү күндө да уланып жатат. Анын алкагында балыкчы Кочкор темир жолун салуудагы табигый тоскоолдуктарды жоюу үчүн узундугу 7 чакырым аралыкта бургулоо жана жардыруу иштери жүргүзүлдү. Кененирээк Айнура Достукбекованын материалы. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. Жол салуу жумуштарын улантуу максатында оптималдуу шарттарды түзүү үчүн 37 чакырымында бургулоо, жардыруу иштери аткарылды. Мунун көлөмү жалпы 11 000 кубка жакын. Аталган жумуштар жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү ишке ашууда. Мындан улам бул күндөрү күндүзгү убакта жол жабык болот. Жети чакырым аралыгында тоолуу жерлерди жардырып өтүп жатабыз. Ар кандай геологиялык, техникалык шарттар болуп атат. Көлөмү дагы ар кандай болот. Орточо эсеп менен 10-15 000 куб аралыгында жардыруу иштерин жүргүзөбүз. 8-ден 10 метрге чейин тереңдикте скважиналарды бургулоо иштерин жүргүзөбүз. Бүгүнкү
бүгүнкү күндө темир жолдун жер тилкеси жана суу өткөргүчтөрү курулуп аяктады. Темир жолду салууга 100дөн ашык жумушчу жана 60га жакын атайын техника тартылган. Быйылкы 2024-жылга мерчемделген 15 километр темир жол куруу 20 километрден 35 километрге чейин ийгиликтүү аяктап жатабыз. Негизги курулмалар жер тилкеси, суу өткөрүүчү түтүктөр, жолдун үстүңкү түзүлүштөрү курулуп бүттү. Азыркы убакта жолдун боюндагы түзөтүү жана бекемдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Темир жолдун ылдыйкы катмары салып атабыз. Бул жерде жердин рельефине жараша проект менен болуп атат. Ар бир слой 30 сантиметрден салынып, тапталып, андан кийинки слой бир жерде яма, бир жерде чуңкур, бир жерде дөңдөрдү алып чуңкурлар толтуруп атабыз. Азыркы учурда Балыкчы Кочкор темир жолунун жалпысынан 35 чакырымы курулуп бүттү. Балыкчы Кочкор Кара Кече Макмал темир жолу аймак үчүн да, жалпы өлкө үчүн да стратегиялык мааниге ээ. Бул транспорттук инфратүзүмдү жакшыртып, эңирде жүктөрдү жеткирүү мөөнөтүн кыскартууга, ошондой эле аймактын экономикалык өнүгүүсүнө шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Каракол шаарындагы Экодан ун комбинаты эми мамлекеттик материалдык резервдер фондунун карамагына өттү. Тегирмендин кубаттуулугу 60 тоннаны түзөт. Ысык Көл жана Нарын облустарын 1 жана 2 сорттогу ун менен камсыздап келет. Мындан сырткары аталган ун комбинатына жакын жайгашкан 1 гектардан ашуун жер тилкеси дагы фондко өткөрүлүп, ал жерде азык-түлүк, буудай данын кабыл алуу, сактоо жана кайра иштетүүдө атайын кампалар курулмакчы. Кубаттуулугу 60 тоннаны түзгөн Караколдогу бул Экадан ун чыгарган комбинаты жеке менчиктен эми мамлекеттик материалдык резервдер фондуна өттү. Бир эле Ысык Көл облусунун эмес, Нарын аймагында 1 жана 2 сорттогу ун менен камсыздаган комбинаттын жалпы аянты 5105 чарчы метрди түзөт. Азыркы тапта тегирмен бир эле ун эмес, улпак жана башкаларды өндүрүп, азык-түлүк коопсуздугуна өз салымын кошуу иштерин баштаган. Алган күндөн баштап азыр бардык иштер жана ошондой эле ун азыгын даярдоо боюнча, аларды баягы ун азыктарын жаңыртуу боюнча иштердин баары жүрүп жатат. Ошо бирден бир максат ушул эле Нарын, Ысык Көл областы эмес, жалпы ошол эле республиканы камсыз кылуу максатында мына ошол эле кампаны биз ошол эле элеваторду өткөрүп алып атабыз. Мындан сырткары тегирмендин жанындагы 1 гектар 37 сотук жер аянты дагы кампалары менен менчиктен мамлекетке өткөрүлүп жатат. Буга чейин мамлекеттик материалдык резервдер фонду облустагы 3 райондон кабыл алынган буудай аштыктарды ижарага алынган кампаларда сактап, анан балыкчыга ташылып турган. Эми бул көйгөйлөр жана жолго кеткен чыгымдар жоюлду. УКМКнын төрагасы Ташип Камчыбек Кызышаевичтин колдоосу менен мамлекеттин карамагына өтүп, бүгүнкү күндө мамлекеттик материалдык резервдер фонду өздөрү оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп, толук кандуу ишке киргиздик. Азыркы күндө бул жерге кум шекерди жана өсүмдүк майын, эт консерваларын дагы дүкөнчө кылып туруп ачып эме кылып атабыз. Бардык ушул Ысык Көл областындагы жана Нарын областындагы бюджеттик организациялар, мектептер, тамак аш менен камсыз болгондордун баардыгы түз келишим менен түзүп, бюджеттик организациялар бизден алып турсун деп, себеби дегенде Бак Дергеш Төрөбаевдин дагы ошондой тапшырмасы берилген бардык мекемелерге. Ошону камсыз кылалы деп ушуну ачып отурабыз. Экодан ун комбинаты Союз доору урагандан бери менчиктен мамлекетке өткөн биринчи тегирмен болуп калды. Тегирмендин ачылышы өтүп, кызыл тасмасы кесилди. Жең ичинен мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен элдин менчиги кайрадан элге кайтарылып, үмүт отун жандырды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө мамлекеттик материалдык резервдер фонду өлкө элин азык-түлүк, аштык буудай менен 95% камсыздай алат. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаары. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнүн алкагында Каракол шаарында «Сенин ден соолугуң, сенин укугуң, сенин жоопкерчилигиң» аталышындагы акция уюштурулду. Иш-чараны шаардын борборунда көчмө клиникасы уюштурулуп, анда бир катар ооруларга карата акысыз текшерүү жүргүзүлдү. Аталган акция шаардын борборунда 3 күн. Андан соң калк жыш жайгашкан кичи райондордо иш алып барат. Жеринен Алтынай Рыспай кызы баяндайт. Каракол шаарында 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнүн алкагында көчмө клиника уюштурулуп, жарандарды акысыз текшерип кеңештер берилди. Максаты калктын билбей жүргөн ооруларын аныктоо жана алдын алуу болуп саналат.
эгерде статистика боюнча айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө бизде 541 адам катталды. Алардын ичинен аял 100 ушул инфекциясына кабылган кош бойлуу аялдар катталган жана ошондой эле алардан 100 бала төрөлүп, төртөө баягы бир бала ушу ВИЧ инфекциясынан каза болгон, ал эми калгандары болсо биздин көзөмөлүбүздө турат. Ушу ВИЧ инфекциясына кабылгандан кийин биз обязательно тиги диспансерди көзөмөлгө алабыз. Ысык Көл облусунда 541 адам ВИЧ инфекциясына кабылган. Алардын ичинен 338 эркек болсо, 203 аял. Анын ичинен 346 диспансердик көзөмөлдө, 310 дары-дармектер менен дарыланышат. Ошондой эле ВИЧ инфекциясы менен 100 кош бойлуу аял дарыланып келет. 2002 жылдан бери каза болгондордун саны 92 адамга жеткен. Я пришла по объявлению. Мен бүгүн бул акцияны жарнамалардан угуп келдим. Азыр мен СПИДке, А, Б, С гепатитке УЗИден бир катар органдарымды караттым. Кан басымымды, сахарды текшерткенге жетиштим. Бул акцияны уюштуруп жаткандарга ыраазычылык билдирем. Анализы на СПИД. Каракол шаарынын мэриясынын колдоосу менен ВИЧ СПИД гепатит оорусуна күрөшүү борборунун ден соолук сак саламат консультациялык кеңешинин Кызыл Ай коомунун колдоосу менен бүгүн ушул Каракол шаарында атайын акция жүргүзүлүп атат. Бул акцияда көптөгөн ооруларга, кан диабетине, кандагы кан басым жогорулугуна карата изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Бул акциянын максаты калк арасында ошол оорусун билбей жүргөн жарандардын ооруларын аныктоо. Маалымдап өтсөк, республика боюнча ВИЧ илдети менен 14068 адам каттоодо турат. Анын ичинен ВИЧ инфекциясынан 3535 адам каза тапса, СПИД инфекциясынан 914 адам көз жумган. Бул илдет алгачкы жолу 1981 жылы катталган. ВИЧ иммуно жетишсиздикти пайда кылуу менен СПИДтин өнүгүшүнө алып келет. Азыр медицинада ВИЧ инфекциясынын 3 жолу менен жугары белгилүү. Алар кан аркылуу, жыныстык жол менен жана энеден балага. Кыргызстанда акыркы жылдары жыныстык жол аркылуу инфекцияны жуктургандардын саны көбөйгөн. Алардын көпчүлүгү 20 жаштан 39 жаш курагындагы жарандар. Алтынай Рыспай кызы, Мадина Бакирова, Илиш Касиинов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жана райондук жалпы дарыгердик практика борборунун адистери мектеп окуучулары арасында сынак өткөрүшүп, коркунучтуу илдет тууралуу маалыматтарды беришти. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кыз айтып берет. Ысык Көл районунун Шайбек-Ата айыл аймагында райондогу бир катар мектептердин жогорку класстарынын окуучуларынын катышуусунда 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата коркунучтуу илдет тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жана райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун адистери менен биргеликте иш-чара уюштурулду. Бул акцияны азыркы убакта биз Чоң Сарой айылындагы Жумаев атындагы мектепте өткөздүк. Азыркы убакта биздин акциябыздын максаты кичинекей балдардын жана окуучу балдардын арасындагы бул ВИЧ оорусу боюнча берилүү жолдору, сактануу жолдору, дарылануусу жана өзүн кандай алып жүрүш керек ошол боюнча биз толук маалымат бергенбиз, толук маалымат кайра алдык. Бул оюн түрүндө алдык, инсценировка түрүндө алдык жана жанакындай биз айтып аткан флешмобтор сыяктуу биз ушул СПИД оорусу боюнча толук маалымат алып берилди. Бул акция жалгыз гана бул жакта эмес, бизде ар тараптуу колдоолордун негизинде бүт айылдардын ичинде ГСФАПтар менен, мектептер менен жана райондук мамлекеттик администрациясы менен санэпид көзөмөлү менен чогуу биргеликте өткөрүлүп жатат. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү боюнча бир айлык иш жарыяланган. Ошонун алкагында бүгүн районубузда мектептер арасында, окуучулардын арасында конкурс өткөрүлдү. Мектептин окуучулары ушул СПИДтен кантип сактануу керек, андан башка иш-чаралар алкагында ушундай жакшы бир маалыматтар менен бөлүшүп, конкурстун негизинде ушундай бир иш-чара өттү.
Окуучулардын ВИЧ илдетинин алдын алуу боюнча маалымдуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаранын жүрүшүндө Чоң Сарой, Карой, Байет, Сарой, Өрнөк жана Чоктал айылдарындагы мектептерден келген командалар арасында ВИЧ туурасында тапшырмалар жана маалымат камтылган сынак жүрдү. Мындай иш-чаралардын уюштурулушу коомго коркунуч жараткан илдет менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Биз мектептеги окуучулар ВИЧ жана СПИД жөнүндө көптөгөн маалыматтарды ала алдык. Биз азыркы жаштар, биз бүгүн спиртке каршыбыз жана сейрек жашоону каалайбыз. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 13 миңден ашуун киши ВИЧ СПИД илдети менен ооруйт. Коомго бүлүк салган коркунучтуу ооруну жуктуруу албоо үчүн эң биринчи анын алдын алуу боюнча маалыматтарды алып, бөгөт коюу иштеринин уюштурулуп турулушу абзел. Асель Телек кызы, Айбек Жумашев, Скөл жаңылыктар үчүн. Тоң районунун Тора суу айылы деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан. Жалаң мал чарбачылыгы менен алектенген айылдыктар катаал шарттарда да асыл эмгектен үзүрүн көрүп, тиричиликтерин өткөрүп келишет. Аталган айылдагы мектепте окуучуларды ысык тамак менен камсыздап, билим берүүгө дагы жакшы көңүл бөлүнүүдө. Тоң районунун Улахул айыл аймагына караштуу Туура суу айылындагы мектеп 2007 жылы курулган. Өтө жылуу курулуш материалдары менен курулбагандыктан улам кыш күндөрү суук болуп, Арис программасы аркылуу 1 миллион сомдон ашык каражатка жылууланган. Учурда 144 окуучу окуйт. Райондун борборунан алыс жайгашкан тоолуу өрөөндүн окуучулары ар кандай кароо сынактарда алдыңкы орундарга жетишип, билим берүүнүн сапаты жакшы экенин айгинелеп коюшту. Мектеп жамаатыбызда 21 мугалим, 9 тех кызматкер эмгектенет, 143-144 бала окуйт ушул тапта. Бизде деген мектеп ушул деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте турат, тоолуу аймакта турабыз. Биз жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтөргө дагы жетишип келатабыз. Биздин мектебибиз деген жакшы, ушул мектепте деген жетишкендиктер болуп келген. Мектебибиз 2007 жылы ишке берилген. Ошондуктан бизде мүмкүнчүлүгүбүз жакшы эле, ысык тамак берилет биздин мектепте. Мектеп жамаатыбызда 21 мугалим, 9 тех кызматкер эмгектенет, 143-144 бала окуйт ушул тапта. Бизде деген мектеп ушул деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте турат, тоолуу аймакта турабыз. Биз жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтөргө дагы жетишип келатабыз. Ушул мектеп өзү деген жука заман талабына жараша техникадан жасалган, бул 2007 жыл. Ошондуктан былтыр Арис долбоору менен бул дагы 1 миллиондон ашык каражатка жылууланган. Андан мурун капиталдык ремонт өткөн, биздин эшик терезелерибиз бар кайра жаңыланган. Бул Сагынтай атындагы орто мектебин учурдагы абалдын район жетекчилиги атайын кыдырып көрүп чыкты. Башталгыч класстын окуучуларын ысык тамак менен камсыздоо жакшы жолго коюлган. Климаты катаал делген өрөөндүн балдары өзгөчө кышкысын, аш болумдуу азыктар менен азыктанып туруусу кажет. Жуманын 4 күнү эт менен жасалган тамактарды жешет. Балдардын саламаттыгы үчүн көрүлгөн аракеттер эртеңки күнгө карай камылгалардын бири болуп саналаарын унутта калтырбоо зарыл экени учур талабы. Бул мектепте 1 класстан 4 класска чейинки балдар тамак ичет, ысык тамак. Буякта 50дөй бала бар. Тамак ичкен, ысык тамак ичкен. Бизде ошо менюда негизинен ысык тамак 4 күн ичет. Анан 5-нчи күндөрү болсо кефир, анан лепешка берилет. Ал эми 2-нчи, 4-нчи күндөрү тамак эт менен берилет, калган 2 күнү без мяса берилет тамак. Ошо бизде баары жетиштүү, продукт өз убагында келет. Мектеп боюнча 50дөй окуучу ысык тамак менен камсыз болушат. Ата-энелер менен мектептин ортосунда байланышты чыңдоо аркылуу да көптөгөн иштер бүтөт. Мектептин ички сырткы жасалгасына да талап деңгээлинде көңүл буруп туруу кажет. Окуучулардын сырт кийимдерин илип коюучу жайдын болушунан тарта майда чүйдө иштерге чейин көңүл бурулуп, келечек муунду иреттүүлүккө, тазалыкка, чынчылдыкка, ата мекенди сүйө билүүгө тарбиялоо мына ушул мектептен башталат. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин түндүк аймактар аралык башкармалыгы спорттук мелдештерин өткөрүүдө. Спорттук мелдештер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат боюнча агенттигинин түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын Жыаматтар күнүнө карата өткөрүлдү.
Мамлекеттик кызматкерлер арасында уюштурулган мелдеш мыкты өттү. Кызматкерлер кичи футбол, волейбол, теннис жана шахмат боюнча спорттук мелдештерде күч сынашышты. Президент Садыр Нургожоевич Жапаров кызматка киришкенде 21 номер 1 жарлыгы бул адеп ахлак жана дене тарбияны өнүктүрүү боюнча болгон. Мына ушул жарлыктын алкагында республикада бир нече дене тарбияны боюнча спорттук мелдештер уюштурулуп келатат. Ошолордун катарында мына бүгүнкү мелдеш Кара Кыргыз автономия областынын түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына жана мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына ушуну эле жергиликтүү жамааттардын күнүнө карата Балыкчы шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп өткөрүлүп атат. Турнирге 8 команда катышып жатат. Балыкчы шаардык мэриясы тарабынан уюштурулду. Иш-чаранын максаты мекемелер арасында алаканы чыңдоо, аларды спортко үгүттөө максатын көздөйт. Турнир спорттун 4 түрүнөн өтүп атат. Кичи футбол, волейбол, шахмат жана стол үстүндө теннис боюнча. Турнирге бардык райондун, облустун район шаарларынан командалар келип катышып атышат. Ошондой эле Игорь Муктөкүлдүн аппаратынан дагы командаларды түзүп катышып атабыз. Бардыгы ошо жакшы спорттук майрамдык маанай менен бардыгы жакшы мыкты даярдык менен келип катышып атышат. Ушул спорттук оюндар ар кайсы райондо мындан ары кийинки жолу Каракор шаарында өтөт. Анан ар бир райондордо ушул катары менен ушул өткөрүү пландалууда. Соңунда мыкты оюн көрсөтүлүп, мелдешке активдүү катышкан жетекчилер кубок, медаль жана баалуу белектер менен сыйланышты. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Илич Касыинов, Ысыкөл жаңылыктары. Облустук деңгээлде улан кыздар арасында спорттун волейбол түрү боюнча турнир өткөрүлдү. Анда жалпы 24 команда биринчиликке күч сынашты. Иш-чаранын максаты ынтымакты бекемдөө жана жаштарды спортко, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Челпек айылында облустук деңгээлде волейбол боюнча биринчилик өткөрүлдү. Ага райондордон келген балдар арасында 12, кыздардан турган 12 команда баш байгеге атсалышты. Иш-чаранын максаты ынтымакты бекемдөө жана жаштарды спортко, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Ушу Осмонов Турат абабыздын байгесине арналган чоң турнир өтүп атат область аймагында. Бул жылда болуп турган иш-чара. Эми Турат аба бул жерде белгилүү баарыбызга көп жылдан бери ушу эмгеги терең сиңген спорт боюнча Кыргызстандын курама командасында ойногон, өзү ушу спорт боюнча отличник деген намы бар. Канча кыздарды, уулдарды өсүп чоңойтуп, аларды биздин эле мамлекет эмес, азыр мына Орусия башка жакка да барып, ошол жактан чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Кыскасы Аталган турнир спортко эмгеги сиңген спорт чебери бир катар уул кыздарды тарбиялап, өлкөбүздүн аймагына алып чыккан машыктыруучу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана спорт тармагынын отличниги, Кыргыз Республикасынын спортунун ардагери Туратбек Осмоновго арналды. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары, спорт сүйүүчүлөрү жана Осмоновдун окуучулары катышты. Мен үчүн өтө сүйүнүчтүү күндөрдүн бири болуп атат. Мына өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар, күбө болосуздар. Өзүмдүн окуп тарбиялаган балдарым мына 3-чү жыл катар бул турнирди өткөрүп атат. Мен, конечно, ушунчалык ыраазы болуп, ошолорго таазим кылат элем. Ысыкөл областынын машыктыруучуларына өзүмдүн атыман ыраазычылыкты билип, ушу биз түзүп кеткен мындайча айтканда династияны улап кетишин каалайт элем. Агайыбыздын бизге эмгеги чоң, бизди үйрөтүп волейболго машыктырды. Анан ошо бүгүн агайыбыздын эмгегин баалап, агайыбыздын байгеси кылып уюштуруп атабыз. Областтык деңгээлде кыздардын жана балдардын волейбол мелдеши өтүп жатат. Буюрса жакшы командалар жакшы даярданып келиштир, жакшы деңгээлде оюндар болуп атат. Облустук деңгээлдеги волейбол боюнча биринчиликтин жыйынтыгында уткан командаларга медаль, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Аталган спорттук мелдеш салтка айланып, жыл сайын өткөрүлүп турмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары үчүн. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктарга назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.